إمارات وطن وبيت وأخوانك. Бириккен Араб Эмиратында жумушчу сапары менен жүргөн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бириккен Араб Эмиратынын министрлер кабинетинин иши жана келечеги боюнча министри Мухаммад бин Абдулла Аль-Гергави менен жолугушту. Тараптар эки мамлекеттин кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулап, ар кыл тармактагы чоң мүмкүнчүлүктөрдү белгиледи. Мухаммад бин Абдулла Аль-Гергави эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты ыраттуу өнүктүрүүнү улантуунун маанилүүлүгүн айтып, түзүлгөн жумушчу топ соода экономикалык жана инвестициялык тармактарда эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоого мүмкүндүк бере турганын билдирди. Акылбек Жапаров туризм тармагындагы өз ара аракеттенүү мүмкүнчүлүктөрүнө да кенен токтолуп, бир катар социалдык экономикалык долбоорлорду ишке ашыруу улантылып жатканын билдирди. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча министрлер кабинети жана Бириккен Араб Эмиратынын өкмөт ортосунда институционалдык өнүктүрүү жана потенциалды жогорулатуу жаатындагы өз ара түшүнүшүү боюнча меморандумга кол коюлду. Ошондой эле эки мамлекеттин ортосундагы кызматташуу боюнча эксперттик топтун иш планы кабыл алынды. Мындан сырткары Акылбек Жапаров Бириккен Араб Эмиратынын Федералдык улуттук кеңешинин иштери боюнча министри Абдулла бин Мухайр Аль-Кетби менен жолугушуу өткөрдү. Мында тараптар соода экономикалык, туризм, айыл чарба, энергетика жана финансы тармактарындагы кызматташуу маселелерин талкуулашты. Мухайр Аль-Кетби болсо келечектүү инвестициялык долбоорлорду өнүктүрүүгө кызыктар экенин билдирди. Андан соң Акылбек Жапаров менен Бириккен Араб Эмиратынын вице-президенти, премьер-министри Дубайдын эмири Мухаммед ибн Рашид Аль-Мактум менен Кыргызстандын улуттук павильонуна барды. Кыргыз павильонунун көргөзмө стендтери менен таанышуу учурунда Дубайдын эмирине кыргыз элинин тарыхы жана маданияты, ошондой эле туристтик потенциалы, экономикалык өз ара аракеттенүү жана кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат берилди. Бириккен Араб Эмиратына жумушчу сапарынын жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасы Абу Даби шаарындагы Маздар Сити жогорку технологиялык эко шаарчасына барды. Анда шаарларды туруктуу өнүктүрүү концепциясына негизделген эко шаардын иши менен таанышып, жашыл экономика, энергиянын кайра жаралуучу булактары, электромобилдердин иши жана жогорку технологияларды өнүктүрүү долбоорлоруна өзгөчө көңүл бурулду. Маздар Сити долбоору күн энергиясы жана башка кайра жаралуучу энергия булактары менен камсыздалган шаардын курулушун, ошондой эле абага көмүр кычкыл газын минималдуу чыгаруу менен туруктуу энергетикалык чөйрөнү, шаардык таштандыларды толугу менен кайра иштетүү системасын камтыйт. Дубай шаарындагы Экспо 20 көргөзмөсүнүн алкагында Кыргызстандын улуттук күнү өттү. Салтанаттуу иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Бириккен Араб Эмиратынын толеранттуулук министри, Экспо 20-нын генералдык комиссары Нахаян бен Мубарак Аль-Нахаян, расмий делегация өкүлдөрү, ишкерлер жана Бириккен Араб Эмиратында жашаган кыргызстандыктар катышты. Анда Акылбек Жапаров сөз сүйлөп, өлкөлөрдү жалпы руханий баалуулуктар, тарых жана маданият, достук мамилелер бириктирип турарын айтты. Муну менен катар мамлекет башчынын Бириккен Араб Эмиратынын негизделгендигинин 50 жылдыгы менен куттуктаган куттуктоосун жеткирди. Экспо 2020, объединивший воедино Учурда күчтүү атаандаштык жана тез өзгөрүп жаткан дүйнөлүк экономикада зарыл болгон креативдүү идеяларга негизделген билим экономикасын өнүктүрүү бүткүл ааламда актуалдуу болуп жатат. Бул дүйнө жүзүнүн 190 ашуун өлкөсүнөн укмуштуудай инновациялык жана технологиялык долбоорлорду чогулткан Экспо 2020 көргөзмөсүндө ачык байкалып турат. Көргөзмөнүн акылдарды бириктирип, келечекти түзүү деген темасынын аталышында терең символизм бар. Адамзатка биргелешкен эмгек жана кызматташуу аркылуу гана алдыга жылууга болорун эскертет. Биз Кыргызстандын экономикасына инвестиция, алдыңкы технологияларды тартууга кызыктарбыз жана соода экономикалык кызматташтыкты ыраттуу өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурабыз. Үстүбүздөгү жылдын 9 айында өз ара соода алмашуунун көлөмү 2020 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4 эседен ашык өсүп, $47 миллион түздү. Туризм тармагында кызматташуунун жакшы перспективалары бар. Дүйнөдөгү эпидемиологиялык абалдын турукташуусу менен бул көрсөткүчтүн туруктуу өсөөрүнө ишенем. Быйыл Кыргызстанга эмираттык ири компаниялардын өкүлдөрүнөн турган чоң делегация келип, биргелешкен келечектүү долбоорлор аныкталууда. Эмират тараптын колдоосунун аркасында Дубайдагы Экспо 2020 көргөзмөсүнө катышуубуз өлкөбүзгө инвестиция тартуу процессине салым кошот жана кол коюлуп жаткан документтер ийгиликтүү биргелешкен долбоорлор түрүндө практикалык жүзүндө ишке ашат деп ишенем. Поддерживается двусторонний диалог и взаимные контакты.
an honor to be with you in Al Wasl Plaza. Бүгүнкү күндүн таң атары менен баарыңыздар менен чогуу Кыргыз Республикасынын улуттук күнүн белгилөө мен үчүн аябай кубанычтуу жана сыймыктуу окуя. Жалпыңыздарды ошондой эле Дубайда өтүп жаткан Экспо 2020 жарманкесине кош келиңиздер демекчимин. Биз аталган жарманкени сиздердей келечекти кура ала турган өлкөлөр менен чогуу өткөрүп жатканыбыз үчүн сыймыктанабыз. Бардык кадамдарды, максаттарды сиздер менен бир муштум сымал биригип ишке ашырууга даярбыз. Андан ары иш-чара Кыргызстандан барган Камбаркан, Акмарал ансамбльдеринин жана башка бир катар артисттердин катышуусунда концерттик программа менен коштолду. Мерим Дүйшөналиева, Туран Анарбеков, Пирамида.